Елестетели. Бийлик колуңузда. Эң биринчи кезекте эмнеден баштайсыз? Эң биринчи чечимиңиз? Абдан оор суроо. Бирок мен кыска жеткиликтүү жооп берүүгө аракет кылайын. Ооба, мен ал жөнүндө ойлонгом. Кандай кадамдар таштамакмын, кандай чечимдерди кабыл алмакмын. Мен 1-Май райондук администрациясында иштеп жүргөндө, айрыкча ковид болгондо, Бишкек шаар толугу менен жабылып токтоп калганда, Бишкектин Таштандынын жанында жаңы конуш бар. Таштандынын жанында эле. Ошол жака азыр дагы барсаңар, көрөсүңөр, мен абдан көп кыдырдым. Анда Таштанды өрттөнүп сасып аткан болгон да. Анан ошо Таштандын жанында Кыргызстандан эң жакыр, көрөр багары жок, жалгыз калган кыргыздын апалары, кыргыздын жалгыз бой энелери, кичинекей балдары менен ошол жакта турушат да. Кадимки эле алачык, ошол Таштандыдан чогулган алачыктардан салып алып, ошол жерде жашашып атат бүгүнкү күндө да. Кышы жай ошол жакта жашашат да. Мен ошол жакка барып, ушундай жүрөгүм сыгылып, ушундай ыйлагам да. Себеби ал жака барсаңыз кичинекей балдар Таштандын арасында жүрөт да. Жана биз интернеттен көрүп калабыз го, Индиядагы трущобаларды же Мексиканын трущобалар. Ошондой эле карап сүйлөшө көрсөң кыргыз биздин туугандар, биздин апалар, биздин балдар, биздин карындаштар ошол жакта жашашат да. Анан ошо өзүмө сөз бердим эле да, эгер мүмкүнчүлүгү эле болуп калса, мен кайдан тапсам дагы ошол мамлекеттен акча таап, атайын үйлөрдү салып, социальный үйлөр деп коет. Атайын ошо мен Англияда көргөм ошондой. Атайын социальный үйлөрдү салып, ошолордун баарын жайгаштырып, кичинекей балдарын атайын интернатка жайгаштырып окутуп, ошолордун бардыгын, ошо мусапырлардын бардыгын биринчи кадам кылып ошолорду колго аламын деген сөз бергем да өзүмө.